Allah subhanahu taala ошондуктан айтат: "Ва ла тaqrabul fawahisha ma zahara minha ma batan." Силер бузукы иштин ачыктан ачык болгона, кыскасы зинасыга дагы, ва ма батан ички көрүнүшү. Мындай жатканда өпкөнгө дагы, анын колудан кармаганга дагы жакын жолобогула дейт. Түшүндүңбү? Он жөн эле өйлө койдум, жөн эле колудан эле кармап койдум, жөн эле көрүшүп койдум. Сеники жөн эмес, урматтуу тууган. Түшүндүңбү? Жөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экөөң калдыңбы, үчүнчүсү шайтан болот деген. Бирок ата бабабыз айтып келген, адам жегенде өгүз жесе жарылы өлөт эле, адам кылганды шайтан кылса уялы өлөт эле деген, урматтуу тууган. А бирок сиз биздер уялбай калдык. Канча балаң турат, канча кызың турат, канча эжең турат, канча бир туугандарың турат, алардан уялбай калдык. Көрбөй калды, билбей калды. Эртең көргөзбөй калат сага дагы. Түшүндүңбү? Өзүңдүн кызың, өзүңдүн эжең, өзүңдүн аялың көргөзбөй калат. Башыңа келгенде аттың да барман кыласың. Бирок өкүнүп каласың. Айтып келгенбиз дагы айтам. Меккеден арабтар келди. Котормочу болуп жүрөм, медресеге барып калдык балдарыга. Барып мен котормочу болуп айтып атам, баян берди, студент балдар. Зина туурасында айтып берди. Сураңчы дейт, зина туурасында айтып берсинчи. Айттым, кандай сурайсың ошону? Зина билесиңби барды арам. Эми арабка өзү айтсынчы деди. Арабайсың. Кыргыз айтса өтпөйт экен да бизгечи. Арабка өзү айтсын деди. Анан кайра айтсам болбоду, бул дагы сүзүп калды. Эмне деди? Айт, аманат. Айт дейт. Араб дагычы. Эмне деп атат? Эмнени сурап атат? Айт, мен айтайын, аманат. Дегенден айттым, зина туурасында айтып бериңиз деп сурап атат. Десем жерди карап бир канча отурду арабчы. Ушундай көзгө жаш алып бир канча отурду дагы айтты. Кыскасын айтып коеюн, өзүңөр дагы билесиңер. Зина, я Аллах, бул Аллахтын сенин мойнуңдагы карызы деди, урматтуу тууган. Сен карызсың деди. Аны мен өзүм түшүнбөй калдым, кандай карыз болот? Десем айтты, сен бирөө менен зина кылдыңбы? Бирөөдүн кызы менен, бирөөдүн эжеси менен, бирөөнүн карындашы менен, бирөөнүн апасы менен, бирөөдүн айынан зина кылдыңбы? Мойнуңда карыз. Сен ошону төлөмөйүнчө дүйнөдөн өтпөйсүң дейт. Кантип төлөйт аны? Десем, эми сенин кызың менен, сенин аялың менен, сенин карындашың менен, сенин бир тууганың менен бирөө зина кылат, анан дүйнөдөн өтөсүң деди. Балдарга айтып бердим, мен эң суроо эле кой болупсуң деп койду. Суроо эле кой болупсуң, өлүп кет дедим анан кийинчи. Өлүп кетем. Мына ошондон урматтуу тууган, бул өтө жаман нерсе. Түшүндүңбү? Зина өтө жаман нерсе. Андыктан толугу менен сиз биздер ойлонойлу. Түшүндүңбү? Кабыл Ахбар разияллаху анху айтат. Кабыл Ахбар бул өзү улуты еврей болгон, еврейлердин аалымы болгон. Түшүндүңбү? Пайгамбар өздөрүнүн китебинде пайгамбардын сыфатын бүтүндөй билген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин карап туруп эле ыйман келтирген. Ыйман келтирген еврейлер Кабыл Ахбарды дамыла илимдүү, ушул эмне десе айтканын кылабыз дейт эле, урматтайт эле, сыйлайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кабыл Ахбарды алып келип жашыруун туруп еврейлерден сураган. Эй, Кабыл Ахбар туурасында эмне дейсиңер? Сен ал биздин илимдүүбүз, биздин аалымыбыз, ага сөз тийгизбең. Ошол эмне десе айтканын кыласыңарбы? Ошол эмне десе айтканын кылабыз. Ал мурда китептердин бардыгын билет. Дегенде пайгамбарыбыз Кабыл Ахбарды чыгара туруп, мына ушул илимдер мага ыйман келтирди, мусулман болду деп чыгарганда айткан, Кабыл Ахбар бул эшек. Бул адам падам эмес. Буга ишенбейбиз биз. Мурунтан эле бул жалганчы болчу деген, урматтуу. Еврей ошону менен. Ошол Кабыл Ахбар разияллаху анху айтат, эгерде силердин заманыңарда кан төгүү, бири-биrini өлтүрүү көбөйүп кеткен болсо, билгиле Алланын өкүмү аткарылбай жатат дейт. Кан төгүп, өлтүрүү, бири-биrini өлтүрүп кетип атат. Ата баланы өлтүргөн, бала атасын өлтүргөн, эне балдарыны, кыздарын өлтүргөн, кыздары энесин өлтүргөн, көмүп кеткен. Ушундай боло турган болсо, билгиле Алланын өкүмү силердин араңарда аткарылбай жатат дейт, урматтуу тууган. Эгерде жамгыр жаабай, кургакчылык болуп жаткан болсо, анда анда билгиле Аллах силердин араңарда адамдар байлар зекетин бербей койду дейт. Зекетин бербей койду, Алла тагы жамгыр бербей койду, кургакчылык болуп кетти дейт. Кабыл Ахбар айтат, эгерде силердин араңарда оору өтө көбөйүп кеткен болсо, оорунун түрү көп болгон болсо, билгиле араңарда зина көбөйдү дейт, урматтуу тууган. Оорунун түрү менен, чоң ата бабаң көрбөгөн оорулар менен оорутасың. Доктурга барсаң, доктурун диагноз коюп бере албай атат, урматтуу тууган. Бир досу чакырды, баласынын башынан теңгедей жер чачы түшүп калыптыр. Ошол эмне себептен түшүп атат? Доктурга 10 000 сом кетти, диагноз чыкпай жатат дейт. Анын та буягынан анализ тапшыр, оягынан анализ тапшыр, эч кандай чечим жок. Түшүндүңбү? Шундай оору экен. Эмне себептен? Диагноз жок, урматтуу тууган. Билгиле бул зинанын көптүгүнөн деди.
Түшүндүңүзбү? Ошондон урматтуу тууган, сиз эркексиз, сиз акылдуусуз, сиз кадыры барыктуу адамсыз. Я Алла. Андыктан өзүңүздү айбанга салыштырбаң. Түшүндүңүзбү? Айтып келгенмин, дагы айтам, урматтуу тууган. Өзү көз кысты го, өзү жүрү деди го. Өзү көзүнү кыскан болсо сен көчүгүңдү кыз. 5 жерден кыз. Түшүндүңүзбү? Чымын кирип бараткан болсо өлүп калсын тыбырчылап. Ушунчалык бекем кыз, урматтуу тууган. Дос балтадай кесип айтат, душман шекерди таттуу айтат, урматтуу тууган. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Түшүндүңүзбү? Эртең башыңа келип калышынан алдың тооба кыл. Ыйла, кайра ыйла. Башыңды топуракка салып алып ыйла. Өзүңдү карма, урматтуу тууган. Мейли ал акылы жок экен. Мейли ал уяты жок экен. Сизге жабышып атат, сизге кайра кучактап атат. Сиз акылдуусуз. Сиз эркексиз. Сиз атасыз. Сиз, я Алла, падыша боло турган адамсыз. Түшүндүңүзбү? Аллах Субхана Таала эркектерден пайгамбар чыгарган. Эркектер падыша болуш керек, эркектер муфти болуш керек, эркектер казы болуш керек, урматтуу тууган. Сиз чечим чыгара турган, бир коомду тупиктен алып чыгып кете турган инсансыз. Ошондон өзүңүздү бекем кармаңыз. Андай нерсеге көп аракет кыла бербеңиз. Өзүңүздү бекем кармаң, андан качыңыз. Ошондон Cafer bin Abu Talib razıyallahu anhu, Peygamberimizin atası men bir tuğan. Cafer bin Abu Talib kana la yazni fil cahiliye. Bu cahiliyet doğrunda dağı zina kılgan emes, hurmatlı tuğan. Uşunday taza adam derken. Murda aytkamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tarihçi, dinsiz, özü din demez. Bırak tarihçi. İzilde oturup aytat, men Muhammed'in 500 enesiga çeyin izildep çıktım deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 500 enesiga, bunun enesi kim bolgan? Tarihçi izildep жүрө берген. Түшүндүңүзбү? İzildep 500 enesinin tarihini bütünde körüp çıktım. Birisi dağı zina kılbaptır deydi, hurmatlı tuğan. Cahiliyet doğrunda dağı dinsiz, түшүндүңүzbү? Dinsiz doğrunda. Cahiliyet doğru degende düşünün, al uçuruda kimdin ayalı menen başka bir hocasa kubangan. Menin ayalı menen palancı kelip jatıp ketti. Sүйүнгөн. Түшүндүңүзбү? Ал doğru ушундай болгон. Demek ayalım bardыга жагымдуу экен да, менин аялым сулуу экен да, ошол дагы келди менин аялыма. Паланчы дагы келди деп, сүйүнгөн doğruda дагы зина кылган эмес, урматтуу тууган. Мына ушундай таза табияттан анан пайгамбар төлөлгөн. Мына ушундай таза табияттан анан алымдар, илимдүүлөр, муфтилер, карылар чыккан, урматтуу тууган. Balam ilimdүү bolsun, balam kары bolsun, balam kızım imandуу bolsun deysin, an üçün özün imandуу boluşun gerek. Түшүндүңүзбү? Sizdin kesepetiniz kızınızga düşüp kalbasın. Түшүндүңүзбү? Sizdin günahınız kızınızdan alınıp kalbasın, hurmatlı tuğan. An üçün ağır bir öz ne kılaylı? Tövbe kılaylı. Geçirim suraylı. Kaç? Kızlarınızga, baldarınızga aytıp düşündüröylü, dostlarınızga aytıp düşündüröylü. Sizde Allah erkek kılıp yarattı, erkek boydan dünyada döntün. Ayal kılıp yarattı, ayal boydan dünyada dönürsün. Peygamberimiz aytkan, özünü ayaldarga okşotkan erkekke kargış bolsun degen, hurmatlı tuğan. Özünü erkeklerge okşotkan ayaldarga da kargış bolsun degen. Çünkü bunu min üçün aytıp tutam? Ya Allah.